Урматтуу депутаттар жана бүгүнкү жыйын катышуучулары, укук тартиби, кылмыштыкка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети бүгүнкү өз ишин баштайт. Регламенттин 81 беренесине ылайык жыйналышты өткөрүүгө кворум бар. Ошондуктан бүгүнкү комитеттин жыйынын ачык деп жарыялайман. Урматтуу депутаттар, сиздердин алыңыздарда бүгүнкү жыйналыштын күн тартиби жана тиешелүү материалдар таркатылып берилди. Ошондуктан бүгүнкү күн тартибин негиз катары добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок. Рахмат. Негиз катары кабыл алдык. Күн тартибинде бүгүн 5 маселе коюлган. Күн тартиби боюнча урматтуу депутаттар, кимде кандай сунуштар бар? Жокпу? Сунуштар жок болсо, мына Жогорку Кеңештин депутаты Токторбаев Жеңишбек Шермаматович демилгенген мыйзам долбоорунун кароосун бүгүнкү күндө күн тартибине алып коюу жөнүндө каты келип түшкөн биздин комитетке. Ошондуктан менин сунушум 4-чү маселени бүгүнкү күн тартибине алып коебуз. Дагы кимде кандай сунуштар бар? Анда сунуштар жок болсо, башка анда бүгүнкү күн тартибин жалпысынан добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок. Рахмат. Күн тартиби бекитилди. Урматтуу депутаттар, анда бүгүнкү күн тартибинде коюлган маселелерди кароого өтөбүз. Күн тартибинде биринчи маселе Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш депутаты Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич. Ошондой Маткеримов Айбек. Баяндамачы комитет төрагасы Өмүрзаков. Анда баяндамага өтсөк, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 26 январындагы номер 9-3 токтом менен 1-чи окууда кабыл алынган. 2-чи окууда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 15 мартында кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 2-чи беренесине ылайык мыйзам долбоорун 3-чү окууга даярдоонун жүрүшүндө комитет Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратынын тийиштүү бөлүмү менен бирдикте мыйзам чыгаруу техникасынын эрежелерин сактоо үчүн редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөр киргизилди. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандардын негизинде комитет аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда колдоп бериңиздерди сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечиси Ташиев Шайырбек Кыдыршаевич катышууда. Суроолоруңуз болсо жооп берүүгө даяр. Суроо жок болсо керек, биринчи, экинчи окууда талкуу көп болду. Сиздерде барбы? Анда сөз берилет. Жогорку Кеңеш депутаты Жамгырчиев Эмиль Эриковичке сөз сизде. Рахмат, Сүйүн Абдуллаевич. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышуучулары. Мүмкүнчүлүгү пайдаланып, барыңыздарды ушул Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жана орозо туткандарды орозоңуздар кабыл болсун. Сүйүн Абдуллаевич, биринчи, экинчи окууда колдогонбуз, үчүнчүсүн да колдойбуз. Бирок бул жерде биздин бөлүм тараптан бир сунуш кирип калыптыр да. Негизи ушу экинчи редакция менен калтырып койгондо туура болмок. Биздин бөлүм билбейм ким менен акылдашкан, бирок момундай бир терминдерди киргизип коюптур. 221 берененин биринчи бөлүгүн карап көрсөңүздөр, өздөрүнүн беделин жана атагын пайдалануу менен жайылтуу ири өлчөмдө зыян алып келсе дейт да. Расмий тилге которо турган болсок, или использованием своего авторитета и известности, повлекший ущерб в крупном размере дейт. Анан бул жерде бөлүмгө мындай суроо болуп атат да. Бедел, анын атагы деген бул кандай түшүнүк? Буну кайсы эксперттер бизге заключение бере алат? Авторитеттүү же авторитеттүү эмеспи деп. Биринчиден. Экинчиден, авторитет деген сөз бул билбейм, кылмыштуулуктун термини го дейм, мында авторитет деген. Анан бул мыйзамга ушу туура эле жазылганбы деген бир мүмкүн бир түшүндүрмө бардыр. Негизи мындай иш жүзүндө, Сүйүн Абдуллаевич, негизи сунуш берип аткандан кийин жок дегенде комитет менен акылдашып, бир депутаттарга бир сунуш катары киргизип коюшса эмкидечи, мындай практика жүзүндө кабыл алып койсок. Эң туура айтасыз, абдан туура. Анан өзүңөр киргизип койдуңар, могул жерде азыр сонун татынакка келаткан мыйзамга азыр мындай жөн эле талкууга алып атабыз да. Албай кое берип койсок, эми onu кийин туура эмес болуп калат дейм, авторитеттүү кишилер депчи. Кимдин сунушу? Жооп берип койгулачы. Эмиль Эрикович, сизге туура эмес материал чыккан окшойт. 3-чү окууда редакциясында андай сөздөр жок. Сиз экинчи окуудагысын алып алгансыз го дейм.
Алып койгон элем. Бизде таратылып берилген материалдарда андай сөз жок. Омо жүрөт да менде. Ал экинчи окуудагы редакциясы экен. Үчүнчү окуудан да сөз жок. Алынып салынган. Анда суроом жок, Сүйүн Абдайчы. Рахмат. Токталды, жокпу? Болду, суроо жок. Дагы кимде суроо бар, жокпу? Урматтуу депутаттар, аталган маселенин талкуунун жыйынтыгында талкуу деле болгон жок. Бир Эмиль Эркебич суроо берди, ал технический ошибка окшойт өзүнүн кагазындагычы. Анда комитеттин корутундусун окуймун, сиздерди тааныштырам. Урматтуу депутаттар, биринчи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Шайырбек Кыдыршаевич Ташиевич жана Айбек Маткаримов тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин жана үчүнчү окууда кабыл алуу сунушталсын. Экинчи, ушул мыйзам долбоору боюнча Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин жыйналышында баяндамачы болуп төмөнкүлөр аныкталсын. Комитеттин корутундусу боюнча комитеттин төрагасы Өмүрзаков, мыйзам долбоору боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ташиев аныкталсын. Урматтуу депутаттар, корутунду долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, рахмат. Чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун үчүнчү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталат. Рахмат. Аталган маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Күн тартибинде экинчи маселеге өтөбүз. Экинчи маселе Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинети, баяндамачы комитет төрагасы Өмүрзаков. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун 2022 жылдын 21 сентябрындагы чечимин аткаруу максатында иштелип чыгып, жазык процесстин катышуучуларынын тең укуктуулугун жана атаандаштын камсыздоого багытталган. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 9 мартындагы токтоо менен биринчи окууда кабыл алынган. Аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынгандан кийин мыйзам чыгаруу демилгесинин субъекттеринин жазуу жүзүндөгү сунуштар келип түшкөн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин аппаратынын лингвистикалык экспертиза бөлүмүнүн корутундусуна ылайык мыйзам долбоорунун мамлекет тилде текстинде айрым стилистикалык каталар оңдолду. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандар негизинде комитет аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп бериңиздер сунуштайт. Мыйзам долбоору боюнча демилгечилердин бири Ички иштер министринин орун басары Ашыркажаев Эркебек Жумабекович катышууда. Суроолоруңуз болсо жооп берүүгө даяр. Суроо барбы? Суроо жок болсо корутундуга токтололу. Урматтуу депутаттар, комитет төмөнкүдө корутундуга келди. Биринчи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинет төрагасы Акылбек Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Экинчи мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отурумунда кароодо төмөнкүлөр баяндамачы болуп аныкталсын. Комитеттин корутундусу боюнча комитет төрагасы Өмүрзаков, мыйзам долбоору боюнча Ички иштер министринин орун басары Ашыркажаев Эркебек Жумабекович жана ошондой эле юстиция министринин орун басары да чакырылсын. Урматтуу депутаттар, корутундунун долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, рахмат. Рахмат, чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталат. Аталган маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Күн тартибиндеги үчүнчү маселе Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине жана Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинети, баяндамачы комитет төрагасы Өмүрзаков. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда карап чыгып, комитет төмөнкүлөрдү белгилейт. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020 жылдын 22 февралындагы токтоо менен биринчи окууда кабыл алынган. Биринчи окууда кабыл алынгандан кийин мыйзам долбооруна карата Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Бекешевден жана Эрбаевден жазуу жүзүндөгү сунуштар келип түшкөн. Депутаттар Бекешев менен Эрбаевден бул сунуштар жалпысынан эске алынды жана мыйзам долбоорунда тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилди. Бул тууралуу толук маалымат комитеттин корутундусунда көрсөтүлгөн, алдыңыздарда турат.
Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандар негизинде комитет аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп берүүңүздөрдү сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун эмгичиси юстиция министринин орун басары Сыдык Орозбек Кадырбекович катышууда. Суроолоруңуздар болсо жооп берүүгө даяр. Кимде суроо бар? Сөз берилет депутат Жакышев Руслан Мекшергазиевичке. Саламатсыз, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар, урматтуу Орозбек Кадырбекович. Мен бул мыйзам долбоорун албетте колдойм. Чындап келгенде бул көйгөй абдан курч. Мисалы биздин Кыргызстанда ошол эле чүй борунуна кече жакында эле ушу жер маселеси боюнча президентибиз өзү барып ордунан таанышып, мындайча айтканда ушу жер шылуундар боюнча ордунан жылдыгы ойлоп жатам. Анан эми сиз коомчулук үчүн тагданы айтып койсоңуз, ушул күнгө чейин эгерде баягы сугат жерлерин болобу, айдоо жерлерин болобу гектарлап алып сотуктап саткан канча биздин азамат ошол шылуундарга иш козголуп кандай чаралар колдонду. Ошол эле билбей сатып алган документи жок, үй салып алган ушул күнгө чейин биз аналарды көп болуп атты. Алар боюнча да кандай иштер жүрүп жатат? Ошо сиздерде маалыматтар бар да, ошончо коомчулукка да айтып койсоңуздар. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Шемек Абдулдаевич, урматтуу Русланбек Шергазиевич. Жер укуктук мамилелерин жөнгө салуу мыйзам менен амнистия бул баягы 2021 жылдын 1-декабрына чейинкилер жүргөндөр жүрүп, ал иш толук кандуу жүрүп, өткөндө мен маалымат иретинде айтсам дагы жобого биз башкадан эффективдүү кылып толуктоолор киргизгенбиз. Ал иштер кайрадан мына масштабдуу жүрүп атат. Ал эми ал боюнча укук бузуу эгер кандай кылмыш иштери козголгон, кандай жоопкер тартылган болсо бул жакта биздин коллегабыз Эркинбек Жумабекович жооп берет. Ал эми канча адамдар китеп алып, кайсыга баягы укукту аныктоочу, укукту күбөлөндүрүш документтерди берилгендиги боюнча Мурат Садинович, Айыл чарба министрлиги, анткени кадастр ушулардын карамагында да. Түшүндүм. Эркебек Жумабек, сиз жооп берип койсоңуз, 2005 жылдан бери мына ушу жер басып алуу, ошол эле жерлерди гектарланган жерлерди алып бөлүп сатуулар ушу 2005 жылдан башталды. Канча кишиге иш козголуп, кандай жазаларга тартылды? Ушулар боюнча коомчулукка айтып койсоңуз. 2005 жылдан 2022 жылга чейин ички иштер министрлиги тарабынан Сокулук району боюнча, Алмидин району боюнча 2300дөн ашык иш козголгон болчу азыркы убакта. Бул баягы жер менен байланышкан алдамчылык, жерди басып алуу, самовольный застройка деген беренелер менен. Анын үчүн азыркы күндө 322 адамдан ашыгы уже сотко каралган, соттун чечимдери чыккан, бирок бул көбүнчөсү 90% ашыгы бул алдамчылыкта. Алдамчылык менен кеткенде көбүнчө ущерб төлөнгөн үчүн досум арыз жазылды, иш кыскарып кетип атат соттон. Мына акыркы жарым жылдын ичинде биз жана жерди айыл чарба жерлерин басып ал жака үй салган боюнча, саткан боюнча деп чоң группа боюнча иштеп атабыз. Ал боюнча камап, алардын азыркы убакта өкүмдөр чыга элек. Бул жер айыл чарба министринин орун басары. Сиз айтсаңыз, айыл чарба жерлер канча гектар жер чүй борунда мыйзамсыз таратылган? Саламатсызбы, Руслан Шергазиевич. Жалпысы маалымат боюнча азыр бүгүнкү күндө мунапыс боюнча 93663 бул арыз келип түшкөн. Ошонун негизинде 12795 бул техпаспорттор берилген, 3000 кечиресиз 310 бул госактылар берилген. Ошонун негизинде 1304 гектар бул райондук администрациянын чечимдери менен трансформация болгон жерлер да. Биздин астыбызда дагы жер сууну көзөмөлдөө инспекция бар. Ошолордун маалыматы боюнча 286 жалпы ошол мыйзамсыз курулуштар аныкталган. Ошонун негизинде алардын иши ошол прокуратурага жана ички иштер органдарына өткөрүлүп берди. Мыйзамсыз жерлерди жалпылап айта турган болсок, бул күндө жүрүп аткан иш да. Анан ошон үчүн бул гектарларды айта албайбыз. Азыр могу чечимдердин негизинде ошону аныктап бере алабыз да. Азыр кайсы критерийдин негизинде документтер берип баштадыңар? Кандай критерийдин негизинде? Мыйзамдаштыруу боюнча. Жумуш топтун мүчөсүсүз дагы? Жер мунапыс боюнча жобого өзгөртүүлөр киргизүү боюнча мен дагы ошол мүчөсүмүн. Жумушчу топ түзүлгөн. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө иштелип чыкты.
өзгөрүүлөр өзгөчө ошол жанагы жер ээлеринин макулдугу боюнча дагы өзгөрүүлөр кирди. Андан тышкары ошол жалпы райондук администрациянын ошо биринчи орун басарлардын жер комиссиянын төрагаларынын негизинде сунуштарын жана ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн сунуштарынын негизинде кирди да. Бул жерлерге дагы бир сыйра ошол жумушчу топ чыгарып туруп окутабыз, анан мындай консультация беребиз, анан ошонун негизинде иш алып барат да. Мурат Садинов, сиз мындай кылсаңыз, жумуш топтун мүчөсү экенсиз, мага да жарандар кайрылып атат да. Ошол жерлерди алышкан, бирок алар закондун мыйзамдын чегинде, мыйзамды бузбай эле, законду бузбай эле деп тамды салган эмес. Участок турат, азыр болсо ошол там салып алгандар мыйзамдаштырып атыптыр дагы, ошол эле салынбай калган участоктор бизге калып калып атат дейт. Биз барсак силер үйүңөр жок экен, фундаментиңер жок экен, биз силердики мыйзамдаштырып бербейбиз деп атыптыр. Ошол эле бир эле кварталда айтышып атат да. Бул кандай болуп калат ошо боюнча? Ошондо бир ордунан барып көрүп кылып алсаңар, алар эми законно послушный адамдар бар да. Участокты алып коюп, мамлекеттен баягы коркуп эч кандай участокко там салган эмес. Эми алар мыйзамдаштырып калып калабы ошолорду? Бул эме жергиликтүү ошол райондук комиссияга укук берилген. Ошонун ичинде 3 корутунду алыш керек да. Бул ошол жергиликтүү РУАРдын, Айыл чарба департаменттин, суу чарбанын корутуналарынын негизинде иш алып барат жана суу чарбанын корутуналары. Бул айыл чарбага мүмкүнчүлүгү иштетүүгө мүмкүнчүлүк жок деген нерсе критерий менен. А жерге суу эгерде мүмкүнчүлүгү жок болсо, алып баруу ирригация системасы бузук болсо, экинчиден айыл чарба техникасы а жерге иштегенге мүмкүнчүлүк жок болсо деген корутуналардын негизинде алып барат. Бул жергиликтүү ошол райондук комиссия чечет да. Бул жанагындай шахматный боло турган болсо, ошол жерлерди карап райондук комиссия чечим чыгарат. Ал эми албетте бул жанагындай шахматный, эгерде чоң аянттар боло турган болсо, айыл чарба мындай өндүрүшүнү пайдалана турган болсо, ал жерлер албетте кирбейт. Рахмат. Кийинки сөз берилет депутат Ашимова Динара Ашимовнага. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы бүгүнкү отурумдун катышуучулары. Мурат Сидинович, практикада бизде буга чейин ушундай кылмыштар болуп келген негизи бир ушундай причинасы, себеби госрегистрлер жанагы сельхоз жерлерди бөлүп участоктарга госакт кылып беришкен да, трансформациясы жок эле, себеби мыйзамдар ошондойго жол берген. Анан ошон үчүн милиция кызматкерлери дагы, тергөөчүлөр дагы жоопко тарта алган эмес. Ошондуктан азыр биздин мыйзамдар кандай? Жанагы жерлерди, айыл чарба жерлерин ошентип эле бөлсө болобу же болбойбу? Жок, Динара Ашимовна, бул 2015-жылы бул токтогон, бүгүнкү күндө 5 гектарга чейин дроблениеге туура келбейт. Азыр андай майдалап, андай 5 гектарга чейин. 5 гектардан чоң болуп калсачы? Жок, мындай бирдиктүү болсочу, мындай мындайча айтканда 5 гектарга чейин майдалап дробление кыла албайт. Баягындай участок кылып бөлүп койгонго азыр мыйзам жол бербейт, э? Башка мындан ары андай кылмыштарга жол берилбейт. Рахмат. Башка суроо жок. Рахмат. Кийинки сөз берилет депутат Эрбаев Алишер Ташбаевичке. Рахмат. Сүйін Абдуллаевич, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйындын катышуучулары. Орозбек Кадырбекович, эсиңизде болсо керек, биринчи окууга алып келгениңизде ушул мыйзамдын долбоорун катуу талкуу кылдык элек да бул жерденчи. Анан ошол жерде мен сунуштарымды айтсам, сиз ошо сунуштарга макул болбостон биз бир эле жана багыттагы жерди киргизебиз айыл чарба деп. Анан бирок сиз менен акылдашып сүйлөшүп беркилердин негизинде мына мен оңдоо түзөөлөрдү киргиздим ушул мыйзамгачы. Ошону менен биз жердин 7 категориясынан киргизип калдык да. Ушуну менен негизинде азыр эми биз эмне кылып атабыз? Кудай буйруса, могу мыйзам өтүп кете турган болсо, келечекте могу мыйзамсыз жер мафиясы деп атабызбы, же эмесе жерди туура эмес басып алууларга укук коргоо органдарынын түздөн түз уже кол бош болот да. Мыйзам бар, берене бар, ушул боюнча беркилганга. Эмне үчүн дегенде баардыгыбыз интернет булактарынан көрүп атабыз, азыркы күндө бүт эле жанагы калктуу конуш, бул экинчи категория, өнөр жай, транспорт, байланыш, өзгөчө корголчу жаратылыш аймактары, Токой фонду, суу фондунун жерлери боюнча күндө эле ушул жана фронттон келгенде кабар келет да. Бунун үстүнөн иш козголду деп, мына акимдерди, губернаторлорду жумуштан алып атат ушунун негизинде. Мен ойлойм, мыйзамды кабыл алсак,
эртең ушундай жана мыйзамсыз иш чаралар токтойт деп. Бирок могу жерде жанагы коомчулук үчүн анан кийин могу жерде биздин урматтуу коллегалар да айтты. Бул жерден Марат Садинович бир аз мындай айтып кетти, толук эмесчи. Мен айтып коет элем берде стенограмма үчүн, анан коомчулук үчүнчү. Бизде 2009-жылы мораторий коюлганда жергечи 2009 жылдан бери трансформация жер болгон эмес. Калган баардык басып алгандын баардыгы бул мыйзамсыз жерлер. Ошону биз менен сиздер жана мыйзамды кабыл алып бергенбиз мунапыс боюнча. 1 жылдык деп кийин 2 жылга уланды. Азыр ошол боюнча жерлерде иштер жүрүп атат. Могу жерде Руслан Шергазиевич туура суроо берди. Эмне үчүн дегенде баардык эле жерге барганда ушул боюнча суроолор болуп атат да. Кантип жана кылабыз? Меники калып калды деп. Жана басып алган жерлер же болбосо трансформация өзү бир эле жолу болот. Ошол 5 гектарга чейинби же болбосо бир контурдун ичинде жер берилген жер болсо, бирөөсүнө үй салып алып, экинчисине фундамент, үчүнчүсү эч нерсе салбаган болсо, ошолордун баардык этап менен кирет. Биринчиси бул жанагы үй салып алгандарга комиссия кызыл китеп берет. Экинчиси жана фундамент этабында фундаменттери бар үйлөр. Үчүнчүсү жана фундамент эч нерсе салбаган жерлерге ошо мунапыстын негизинде кызыл китептер берилет, жерлердечи. Ошол үчүн жана комиссиялар иштеп атат. Толуктоо үчүн айтып койдум эле. Рахмат. Дагы кимде суроо бар? Кийинки сөз берилет депутат Жамбырчиев Эмиль Эриковичке. Рахмат, Хусейн Абдуллаевич. Менде бир Орузбек мырзага суроом бар. Карасаңыз, биринчи окууда Адилет министрлиги тарабынан Кылмыш жаза кодекси 60-берени 2-бөлүгүнүн 5-6 пунктуна кошумча катар алып келатасыңар да. Өзүн билемдик менен ээлеп алган жер участогун кайтарууну камсыздоо жана анын кесепеттерин жоюу деп алып келипсиңер башында. Ооба. Аны болсо биздин өзүбүздүн кесиптешибиз Бекешев Дастан Далабаевич, депутат Жогорку Кеңеш, өзүнүн сунушу менен 70 аны жокко чыгарып, ошол эле кылмыш жаза кодексине 71-беренесине киргизип атат, өзгөртүүнүчү. 1-бөлүгү 1-пунктуна. Ооба. Эми аз карап көрсөңүз, ушул сиздердин 2 беренени алып туруп, жакшыраак кунтук окуп көрсөңүз мыйзамдычы 212-беренени. 1, 2, 3, 4 бөлүктөрүндө так ушул силер үйдө жогоруда көрсөтүлгөн маселенин баары камтылган да. Бул этап менен жанагы өзүнүн кылмыштуулуктун оордугуна карата бүт бар бөлүнгөн да. А эмнеге муну кайталуу иретине алып келип атасыңар азыр 71-берени деп. Айтайын дегени бул эми кылмыш жаза кодекси бул эми жөнөкөй эле акт эмес да бул. Же токтом эмес. Бул деген мыйзам да, чоң мыйзам, бул мыйзам менен иштейбиз да. Хусейн Абдуллаевич, эми Адилет министрлиги ушул нерселерди караласа, өздөрү тактап өткөрбөсө, анан бияка алып келип эле ойной берген болбойт да. 60-берени алып келип атат, аны жокко чыгарып атат. Биздин Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Далабаевич. Жокко чыккан эмени мынакей кайрап келип 21-ге өзгөртүп атышат. А 21 болсо 212-де камтылган баары татынакай. А эмнеге үстүнө кайра чаптап эле баягы жаза кодекстин баркын кетирип атабыз, Хусейн Абдуллаевич. Адилет министрлиги кичине мындай өзүңөр эле аты турбайбы, адилеттүүлүктү силер карашыңар керек деп. Ошо жооп берип койгулачы. Эмнеге мо 212-ни кайра дублировать этип 71 менен кетирип атасыңар? Жакшы суроо, урматтуу Эмиль Эрикович. Мыйзам долбоору биринчи окуудан өткөндөн кийин, ал Жогорку Кеңештин карамагындагы мыйзам да. Бул 60-71-ге которуу бул комитеттин корутундусунун негизинде таблица түшүп атат. Биздин алгачкы киргизген редакция ошол эле ойдон калган. Бул жерде Дастан Далабаевичтин сунушу менен, Алишер Ташбаевдин сунушу менен корутунду чыгып, долбоору и сравнительный таблица башкадан түзүлгөндө ошондой болот. Бунун бир беренесине дагы биз өзгөрткөн жокпуз и экинчи окуунун алкагында биздин уже укугубуз дагы жок да, бул мыйзамга өзгөртүп киргизгенге дагы, башка кылганга дагы. Ошондуктан бул могу тийиштүү комитеттин жасап чыккан салыштырмалуу таблицасы. Рахмат. Орузбек Кадырбекович, өзүңүздөр моюнга алып атпайсыздарбы? 60-берени силер алып келип атасыздар. Адилет министрлиги тарабынан сунуш кирип атат. Ал сунушту жокко ушу комитет чыгарып атат. Ошо чыгарбагыдай алып келишиңиздер керек да сиздер. Ана сиздер ушу сетка катары өткөрүш, сиздер беришиңиздер керек рекомендацияны.
60'ты эмнеге 71'ge өзгөртүп атабыз? 71'di эми айтып атам, 212'de бүт камтылган. Эмне кайра үстүнө дагы беренелерди кошуп атасыздар? 212'ni карап көрсөңүздөр, ушу сиздер өзгөртүп берген сунушту кайра 212'de баары камтылып турат. Түсүнүктү. Мен азыр кагаз жүзүндө сунушун берип коеюн. Ушу 71-ci беренени алып коюп эле, могу 212'ge эле кунту коюп карап койсоңуздар, урматтуу кесиптештер. Бүт камтылганда комитет карап коюңуздар. Бөлүм. Экинчи суроом. Анан бул жерде ушул эле берен жазылып турат. Биринчи кылган кылмыш кылса, жоопкерчиликке тартылбайт дейт да. Бул кандайча түшүнсө болот? Жоопкерчиликке тартылбайт деп. Кылмыш деген бир эле жолу болот, эки вариант болбойт да. Бир кылып койду, анан экинчи кылып койду деп. Бул эми лотерея эмес да. Бүгүн кылып коюп, анан бир 10 жылдан кийин билинбей калса, ошо менен жабылып калат. А билинип калса, жоопкерчиликке мынакей, мен кайра ордуна баарын коюп коеюн, бирок кылмыштуулукка, жоопкерчиликке тартылбай калып атат да. Эскертүү болуп калып атат да. Бул эми айтайын дегеним баягы кыргызча рулетка болуп калып атат да. Ыргыттың түшсө түштү, түшпөсө жок. Эми ар бир мыйзамда деле баары жазылган да, конкрет түрдө. Кылмыш жазадыңбы, жоопкерчиликке тыгынсыз сен жооп беришиң керек. Жооп берип коюңуз. Урматтуу Эмиль Эрикович, ал жерде такыр эле кылмыш жаза албай калган жок, потому что гумандуулук принциптери менен ал жерде жазып атабыз. Өзүн билемдик менен ээлеген жердин кесепеттерин жоюп, кайтарып баштапкы абалга келтирсе, бул биздин редакцияда бул сот тарабынан кошумча берилүүчү жаза чаралар болчу. Ошол учурда гана ал жазадан бошотулат дегенбиз. Ал эми калган жана 222 бияк кошкон бардыгын мына комитет могул жерге жазат. Биздин көз карашыбыз боюнча мондой баяндалсын депчи. Балким комитеттин башчысы өзү дагы айтып койсо дурус болот го дейм. Анда мен сизге азыр мындай жалпак тилде түшүндүрүп берип коеюн да. Мен мыйзамсыз жерди басып алдым. Ал жерге имарат куруп койдум. Мени аныктап кармап калсаңыздар, мен анда кайра ордуна түрттүрүп, баарын ордуна келтирип койдум. Кармабасаңыздар, мына 10 жыл өтөт, мөөнөт өтөт. Срок давности деген бар. Же болбосо ал жеке бизнес кылып туруп, мен ишкерлик менен алек болуп, багы ал жерден өзүмдүн пайдамды таап алдым. Сиздер келип мага жоопкерчиликке тартам дейсиздер, мен хорошо деп туруп түрттүү ордуна коюп койдум да, ошо менен кутулуп койдум. 10 жылдык өзүм тапкан кирешем өзүмдө калып калды чөнтөктө. Мамлекетке зыян келип калды. Бул гумандуулук эмес да. Бул деген коррупциялык элементке жол ачып берип атпайсызбы? Ошол эле текшере турган органдарга биз жол ачып берип атабыз да. Азыр акын иштей тур, мында комиссия келип текшерип калсак, анда айла жок. Ага чейин мынакей ишкерлигин кыла бер деп айтып атабыз да. Анан оюндун шартына биз эреже өзүбүз түзүп берип атабыз да. Сиз айткандай жана гумандуулук деген сөздү бул атайын укуктуу сот бийлиги бар. Сот өзү карайт. Смягчающие обстоятельства, есть отягчающие обстоятельства деп өзү карайт да, өзүнүн гумандуулугу менен. А биз болсо оюндун эрежесин алдын ала шек санап эле өзүбүз жол ачып берип атабыз да. Түшүндүңүз? Менин сунушум ушул нерсени алыш керек го дейм. Эми кылмыш деген бир эле болот да. Анан бир жолу кылып коюп, жоопкерчиликке кетип калып, экинчи жолу кылам деген рулетка кылбашыбыз керек деп ойлойм да, бул мыйзам болуп аткандан кийин. Урматтуу Эмиль Эрикович, бул баякы ошол биз киргизген 60-чы беренеде деле бул сот тарабынан берилүүчү жаза болчу. Азыр комитеттин 71-ге которгондо деле ал сот тарабынан болуп атат да. Бул баякы балким бирөө өзүнүн 4 соттук жерин алдында бир 2 соттук жерди бул көлөмүнө жараша да. Анан бир 60-70 гектарды баякы жалпы маалында каражат чыккан болсо, албетте андай жаза чара алат да. Бул өкөндө тең сот чечим кабыл алат. Бул жерде башка кызмат адамы чечим кабыл албайт да. Рахмат. Анда так жазыш керек да. Анда так 70 соттуктан өйдө болсо, анда жоопкерчилик ушундай болот деп. А 2 соттук болсо жоопкерчилик азыраак болот. Жоопкерчилик тартылбайт деп. Анда ошентип жазышыңар керек да. Сиздер бир термин менен баардын киргизип атпайсыздарбы? Ошондой менде монда жазуу түрүндө бар. Уруксат болсо сизге тапшырып коеюн, ушуну киргизип, ама 71-чи беренени алып эле салсаңыздар 212-ни эле калтырып. Комитет бөлүм карап койсоңуздар, Рахмат. Жооп бересизби сизде? Сөз жокпу? Кошумча. Кол көтөрүп атасызбы? Эмиль Эрикович, 71-чи берене боюнча азыр
түшүндүрмө берип койсо биздин эксперт. Эмил Эрикович, 60-шы беренеге бизге мыйзам долбоору демилгенип келгенде киргизилген, ал жерде кошумча жазанын түрү катары көрсөтүшкөн да. А бирок анын механизми кандай аткарылышы, кандай тараптарда колдонулуп тургандыгы боюнча эч кандай маалымат жок болгондуктан, андан кийин Дастан Далабаевич Бекешевдин сунушу боюнча ал материалдык зыянды келтирүү ошол статьяга, 71-чи статьяга как раз жанагы өзүн билимдик менен басып алган жер участогун кайра калыбына келтирүү жана ошол чараларды көрүү боюнча ошол сот тарабынан чаралар көрүлсүн деген эмени киргизгендиги үчүн биз ошенткенбиз. Ал эми эскертүү болсо, ал жерде карасаңыз, 1-2 часында мыйзамдын эмеси көрсөтүлгөн, дагы санкциясы көрсөтүлгөн. Ал эми 3 часында санкциясы көрсөтүлгөн эмес. Ошон үчүн башкы прокуратуранын сунушунун негизинде биз жанагы 3-часын кылмыш жасаган адам кайра калыбына келтирсе, анда кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат дегенди 3-час эмес, биз эскертүү катары көрсөтүү генералдын прокуратуранын сунушун эске алуу менен кылганбыз. 3-чү беренде так көрсөтүлүп турбайбы? 212-чи беренде 1, 2, 3, 4 бөлүктөрүн карап көрсөңүздөр, баары камтылган. Кийин кирип тактасаңар макул. Дагы кимде суроо бар? Урматтуу Шыналды депутаттар. уруксатпы? Мына урматтуу депутаттар, Дастан Далабаевичтин мыйзам долбоорунун 1-чи беренесинин 3-чү пунктуна тагыраагы мына салыштырма таблицада 212.1-дин 1-чи пунктунда сунушталып атат да, мына кызмат адамы жердин ээси, жерди пайдалануучу же жер участогун ижарага алуучу дегенде алып салуу сунушун берип атат. Бул жерде мен айтар элем да, могу кызмат адамы жердин ээси жана жер пайдалануучу ижарачыны калтырууну, анткени өткөндө эле жалпыга маалымдоо каражат чыкканда жана жарандар элдердин жана дыйкан чарба жерлерин алып алып, ошол ижарага бир келишимдер менен анан ал жерге үй салабыз деп, ошол мафиялар ошолордон да болуп атат да, ижарага алып алып. Ошондуктан аларга жанагы жайылтылбай калбаш үчүн ушуну баштапкы редакциясында калтырып берсеңиздер дурус болмок да, ошону билдирейин дегем. Рахмат. Урматтуу бөлүм кызматкерлери, мына комитеттин депутаттары тыгыз иштесеңиздер макулбу? Комитет болор алдында кирип же 2 күн мурун кирип тактаңыздар, макулбу? Урматтуу депутаттар, эгерде бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, жогорку кеңештен бул жакшы болот. Буну колдоого алыш керек. Себеби мыйзамсыз жерлерди өз мүлөмдүк менен басып алган же жерлерди кеңейтип алган инсандарга жоопкерчиликти күчөтүү багыты каралган да бул мыйзам долбоорунда. Жогоруда Алишер Ташбаев дагы токтолуп айтып кетти, бир канча депутаттар айтты. Ошон үчүн бул мыйзам долбоору керек. Ошон үчүн мыйзамсыз жерлерди басып алган өз мүлөмдүк же кеңейтип алгандар боюнча ушул мыйзам долбоору иштейт. Анда суроо жок болсо корутундуга токтойлу. Урматтуу депутаттар, биринчи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбеков Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексин жана Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын, келип түшкөн сын пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Экинчи мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин отурумда кароодо төмөнкүлөр баяндамачы болуп аныкталсын. Биринчи комитеттин корутундусу боюнча комитеттин төрагасы Өмүрзаков, экинчи мыйзам долбоору боюнча юстиция министринин орун басары Сыдыков аныкталсын. Үчүнчү, Кыргыз Республикасы жогорку кеңешинин жыйналышына Кыргыз Республикасы башкы прокуратурасынын, жогорку соттун жана айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү чакыртылсын. Урматтуу депутаттар, корутунду долбоорун добуш коюм, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок, рахмат. Чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Аталган маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, 4-чү маселени алып койдук. 5-чи маселе чыгып кетсеңиздер, Урматтуу депутаттар, 5-чи маселе бул биргелешкен жыйналыш өткөрүү жөнүндө Кыргыз Республикасы жогорку кеңешинин укук тартиби, кылмыштык күрөш жана коррупцияга каршы аракеттер боюнча комитет чечиминин долбоору
Урматтуу депутаттар, 2023 жылдын 11 апрелинде конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети менен биргеликте башкы прокурордун 2022 жылдагы аталган иштери боюнча отчетун угуу пландалууда. Ушуга байланыштуу биргелешкен жыйналышты өткөрүү боюнча комитеттин чечими долбоор даярдалып сиздерге таркатылып берилди. Добуш койсом, добуш берип койсоңуздар. Ким макул? Каршы жок, рахмат. 11 апрелде саат 2-де чоң залда биргелешкен жыйын прокурордун 2022 жылдын отчетун угуу пландалууда. Анда эмес, урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине коюлган маселелер толугу менен каралып өттү. Рахмат. Кийинки жолугушканга чейин аман эсен болуңуздар, сак саламатта.